Саламатсыңар балдар. Силер менен аралыктан болсо да жолугушуп турганыбызга, мүмкүнчүлүк тапканыбызга абдан кубанычтамын. Балдар, бүгүн биз силер менен жеңиштин 75 жылыгына арналган эч ким, эч качан, эч нерсе унутулбайт деген темада класс сабак өтөбүз. Сабагыбыздын максаты силер 1941 жана 45 жылдардагы согуш тууралуу кеңири маалымат аласыңар. Согуш жана жеңиш тууралуу жазылган ырсаптар менен таанышасыңар. Ошондой эле мекенди, эл жерди сүйүүгө, тынчтыктын кадырын баркын билүүгө тарбияланасыңар. 9 май жеңиш күнү. Бул кандай майрам, кандай күн экенин силер билесиңерби? Анда эмесе көңүл бургула. 1941 жылы эле 22-июнь күнү фашисттик армия биздин өлкөгө кол салды. Ошол мезгилде биз Совет деген чоң өлкөнүн курамында болчубуз. Фашисттик армия капысынан кол салып, биздин көптөгөн айыл кыштактарыбызды, шаарларыбызды, завод фабрикаларыбызды кыйратып жок кылды. Ал дагы эле эмес, биздин канча батырларыбыз ушул согушта жеңиш үчүн курман болушту. Анда эмесе балдар, биз ушул согуш жана тынчтык тууралуу айтылган ырсаптарына көңүл буралы. Бул ырды мен өзүм согушта курман болгон ата-бабаларыбыздын арбагына арнап жаздым. Ата-бабам алып келген жеңишти, фашисттерди бирге чогуу жеңишти, күч бирдикте ынтымактуу болушуп, мекенине жеңиш менен келишти. Келген келди, келбей калды көпчүлүк. Калып кетти окоптордо көмүлүп, жесир аял, жетим балдар көбөйүп, ажырады жолдошунан өмүрлүк. Унутулбайт баатырлардын эрдиги, жылдар бою сыймыктанып эскердик, тылда калып эмгек деген энеге коюлду го шаарыбызда эстелик. Курман болгон аталардын арбагы, убал болгон агалардын жаштары, урпактары таазим менен эскерет, унутулбайт жүрөктөрдө сакталуу. Жеңиш үчүн канын жанын аяшпады, арт жагына кылчайып да карашпады, алга деген уран менен салгылашып, ач болсо да ысык тамак самашпады. Куттуу болсун кутман элим майрамың, угузбасын согушатын кулагың, тынчтык болуп жерге бизде дайыма, бактылуулук өмүр сүрсүн улайым. Көрдүңөрбү балдар? Бул согуш көптөгөн баатырларыбыздын жанын алып кетти. Көптөгөн Совет өлкөсүнүн байлыктарын кырып кетти. Бирок биздин элибиз, биздин ата-бабабыз бекеринен курман болгон жок. Согуш, аты жаман аламат. Жүрөлүчү тынчтык күндө саламат. Ушул күнгө жанын курман кылышкан аталардан калган бизге аманат. Биз ушул тынчтыгыбызды баркына жетели, тынчтыкты кадырлайлы. Анда эмесе балдар, бүгүнкү класс саатыбыз аягына чыкты. Бышыктоо үчүн суроолор берейин. Ушул согуш жылдары канча жылга созулган? Бул жөнүндө силер ата-энелериңерден сурап, маалымат алып, мага WhatsApp аркылуу жөнөткүлө. Ошондой эле 9 май жеңиш күнүнө карата биз тынчтыкты сүйөбүз деген темада сүрөт тартасыңар. Саламатта калгыла.